14 февраль Валентин күнү катары белгиленип келет. Уламыштарга караганда 269-жылы император Клавдийдин тушунда Валентин аттуу дин адамы жашаган. Дал ушул император аскерлердин үйлөнүүсүнө тыюу салган. Ал эми Валентин болсо ашыктык отуна чалдыккан аскерлерди жашыруун түрдө үйлөндүрүп жүргөн. Кийин Валентиндин иши императорго маалым болот дагы өлүм жазасына тартылат. Христиандар бул Валентинди ыйыктардын катарына кошуп ыйык Валентин деп аташкан. Бара-бара бул ашыктык сүйүү, тагыраак айтканда сүйүү күнү катары белгилене баштаган. Дал ушул сүйүү күнү акыркы учурларда Кыргызстанга да келип жетип, кыргыз жаштары үчүн чоң роль ойнодо. Деги эле ушул сүйүү күнүнүн кыргыз жаштары үчүн тийгизген таасирлери туурасында бүгүн биз сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Сүйүү күнү кыргыз жаштары үчүн керек. Андыктан биз жыл сайын майрамдайбыз деген ой пикир менен келген студент Жайнагүл Шахманованы, ошондой эле бул күнгө карата атайын иш-чара өткөрөбүз деген ой пикир менен келген уюштуруучу Анара Шейшенкул кызын студиябызга чакыралы. Бул майрамды майрамдайбыз деген ойдо экенсиз. Анан сизге алгачкы эле суроону узатайын. Деги эле бул майрамдын башка майрамдардан сиз үчүн кандай өзгөчөлүгү бар? Бул майрамды чындыгынан биз майрамдасак туура эле болот да. Анткени башка майрамдарды эле майрамдап жатышпайбы. Мисалга алсак, жана бетин боёгон Хэллоуиндин майрамы бар да. Ал деле эми ага караганда бул сүйүшкөндөр күнүн майрамдоого туура. Анткени эмнеге? Сүйүү дегенде эле биз көбүнчө эки адамдын ортосунда баягы сүйүү эмес, ата энеге, мекенге болгон сүйүүнү алсак болот да. Деги эле канча жылдан бери өткөрүп келесиз? Кандай кылып өзгөчөлүктөр менен өткөрөсүз? Муну акыркы 2-3 жылдан бери өткөрүп келем. Бул күндөрү мен мага жакын адамдарга, мен үчүн сүйгөн адамдарыма белек берем. Аларга көбүнчө сюрприз тартуулайм. Сюрприз тартуулаганда жагымдуу маанай болот аларга. Анан бул 1 жылда 1 күн боло тургандан кийин, ошо 1 жылда 1 күн аркылуу анын эсинде калсаң болот да, сонун көз караштарды тартууласаң болот. Деги эле өзүңүздүн сүйүктүүңүз менен майрамдайсызбы? Ооба, бул жылы майрамдайлы деп пландап жатабыз. Башка жаштар үчүн эле майрамдаса эмне болот? Мисалы, көп эле бирөөнү жакшы көрөт, анан айта албай жүрөт да агачы. Ал балким анын бактысы болуп калат да ошо. Ал эми 14 февраль күнү бул ошол адамга мындай түрткү берип жатат да, эгерде ошол күнү сюрприз кылып айтып койсо, ал адам экинчи адамдыкы болуп экөө баш кошот. Баш кошкондо эмне болот? Ортодо балдары жаралат. Бул бир бактылуу үй бүлөнүн жаралышына да себепкер болуп жатат да. Уюштуруучу катары келип атасыз, Дал ушул 14 февралга карата буга чейин кандай иш-чараларды уюштургансыздар жана быйылкы жылы кандай иш-чаралар болот? Биздин университетте негизинен баягы майрамдарга иш-чараларды уюштурабыз. Ошондой эле келе жаткан сүйүү күнүнө карата дагы пландарыбыз бар, иш-чараларыбыз. Биринчи биздин иш-чараларыбыз бул онлайн играларды, оюндарды уюштурабыз. Оюндун максаты негизинен баягы жогорку окуу жайлардагы студенттерди чакырабыз. Ал оюнубузга келген студенттерге биз бир жума мурун айтылат, оюн кандай нукта өтөрү. Ошо 14 февралга кайсы өлкөдө сүйүү күнүн кандай белгилейт деген темада өткөргөн атабыз. Анан кийин бул оюндун максаты негизи азыр баягы жаштар китеп окубай калды, изденбей калды деп жатпайбызбы? Бул оюндун максаты ошо жаштардын кайсы өлкөдө кандай майрамдашын, ошондой эле информацияларды таап келип, ошол оюнду өткөртөбүз. Бизде ошо играда, оюнда суроолор жайгашылат, кайсы өлкөдө майрамдалганы. Анан ар бир командадан взнос болот. Ошо парочкалар келип катышса болот оюнга. Анан түшкөн акчаларды биз биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орун, байгелүү орундарга белектерибизди беребиз. Түгөйлөр оюнга кандай шарт менен катышат? Ал жерде эмне роль ойнойт, мисалы түгөйлөр? Кыз-жигит түгөйлөр болгондо. Түгөйлөрдү чакырабыз. Түгөйлөр келгенден кийин аларга ошо сүйүү обстановкасын тартуулайбыз. Ошол биздин залыбызды кооздоп, аларды чогуу тургузуп, ошондой эле оюн башталат. Оюнубузда онлайндан игра болгондуктан түз интернетке чыгабыз. Анан аяктан ячейкаларды тандашат.
упайлар менен. Анан кийин упайларга эгер ошол упай ячейканы ачканда ал жерде суроо катылган болот. Мисалга ала кетсек, сүйүү күнү качан кайда кантип пайда болгон деген суроо да. Анан кийин убакыт берилет. Ал убакыт бүткөн соң командалар түгөйлөр суроолорго жооп бериши керек, барактарга жазылат. Организаторлорубуз чогултулат, чогултулгандан кийин туура жооп берсе упай алышат, туура эмес жооп берсе упай албайт. Сиздердин оюнга бир гана түгөйлөр барабы же түгөйү жоктор деле барып катышса болобу? Түгөйү жоктор деле, баягы оюн үчүн кызыккандар, досуна болуп деле, бирге окуган курбулар барса болот. Студенттер катышат, көбүнчө студенттер катышат да. Ооба, биз жогорку окуу жайларга чакырууларды таратабыз. Анан ким кызыкса келип катышса болот. Максаты эмне бул уюштуруунун? Бул оюнубуздун максаты жогорку окуу жайлар арасындагы мамилелерди биринчи кезекте жакшылаштыруу, түзүү, жаштар арасында иш-чаралар болгондо баягы тааныштарды издеп, ошо кеңири кылуу тааныштардын, ошондой эле түшкөн акчаны жанагындай ар бир түгөйлөрдөн взнос болот. Аны катышуучу түгөйлөр үчүн эмне пайда? Түгөйлөр үчүн эми биз аякта кофе брейк уюштурабыз, ошондой эле кинотеатрдагыдай кино көрсөтөбүз. Бекер алар кино көрө алышат, оюндар болот, оюн ойношот. Ким каржылайт аларды? Кимдер болот ал жерде? Сиздерди көзөмөлдөөчүлөр кимдер болот? Мугалимдер болобу же? Биздин жаштар иштер боюнча комитети колдойт. Университетибизде ошондой эле мугалимдер тараптан да колдоолор болот. Өзүбүздүн талкуулап жаткан темага карата атайын сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. 14 февраль жаз гүлү үчүн өзгөчө күн. Себеби бул күндү жыл сайын өзүнүн сүйүктүү жигити менен өткөрөт. Алгач буга чейин ататалган майрамды кантип өткөргөндүгү тууралуу кеп салды. Бул майрамды өткөрүп жатканыбызга 4 жыл болду. Биринчи жылы, ошо эң биринчи жыл эсимде калды. Анткени ал болсо сүйүктүү адамым мага күтүүсүздөн сюрприз кылган. Үйүмө келип, ошо короого свечаларды жүрөкчө кылып, свечаны жандырып, жана жакшы белектерди коюп кеткен экен. Жана звонокту басып, чалып, СМС-да жиберген болчу. Чыксам эле ошо жаркырап жайнап свечалар турган экен. Ал эми Лайла айым мурда мындай сүйүүкүнү деген майрам жок экендигин айтып, эч кандай жакшы көрүү сезимин ачыкка чыгарып, даңазалоонун кереги жок экендигин билдирди. Эми бул кийинки мезгилдерде чын эле тарап кетти. 14 февралда мурда жок болчу. Биздин учурубузда деле мындай сүйүү күнү деген күн белгиленчү эмес. Анан бул эми башка маданияттан келген, биздин кыргыз элинин кыртышында жок нерсе. Бул ата бабаларыбыз сүйүү, махаббат деген маселелерге өтө жоопкерчилик менен караган. Аны мындай ачыкка чыгарган эмес. Мунун баардыгы адамдын ички сезиминен, көз карашынан, өзгөчө бир сырдуу дүйнө катарында, ыйык нерсе катарында карап келген да. Анан аны ачык айтып, жар салып, же болбосо ошондой бир мындай компанияларда адамдар чогулган жерде, анан кийин аны мындай демонстрациялап, көрсөтүп, анан мен муну жакшы көрүп атам, мен буга сүйүүмдү билгизип атам деп элдин көзүнчө белек берип, элдин көзүнчө кучактап, өбүшүп, жана башка деген дегеле биздин маданиятта жок болчу да. Жазгүл 14 февралда сүйүктүүсүнөн алган белектери менен тааныштырып, бул дагы кыз бала үчүн өтө сүйүнөрлүк нерсе экендигине токтолду. Бул жакта сиздер көрүп тургандай открыткалар турат. Ар бирөө эле 14 февралда жазылган, жана өзүнүн чын жүрөгүнөн чыккан сөздөр жазылган. Мен үчүн мени кандай жакшы көрөрү жана кандай кам көрөрү жөнүндө жазылган болчу. Бул оюнчуктары дагы ошо кафеде барганда экинчи жылы кафеге барганда бул оюнчук берилген болчу, мишка. Абдан сүйүнгөм. Чындыгында майрамды кыздар өзү өткөрбөйт, албетте мырзалар менен чогуу болушат. Бирок бул жигит ататалган майрамдын кыз балага тийгизген таасирин айтып өттү.
Бул күнү кыз бала албетте жигити менен мындай кафеге же болбосо мындай парктарга барышы мүмкүн. Ал жерде кыз бала биринчиден жигити балким аны алдап жүрүшүн дагы билиши керек. Себеби албетте мындай паркка же кафеге барганда ата энесинин уруксатысыз чыгышы мүмкүн. Ал жерге барганда кыз бала балким жигити алып берген мындай арам тамакты эле аракты дагы ичиши мүмкүн. Андан кийин албетте келечекте жашоосу ал үчүн мындай чоң жаман көрүнүшкө алып барат да. Бул сүйүү күнү деп аталган майрам көп учурда өкүнүч менен бүтөт. Андыктан биздин коомго ушунун кереги барбы деп улуу катары Лайли айым өз оюн билдирди. Бул жерде жеңил желпи таанышып, жеңил желпи жаман иштерге барып, анан кийин кыздарыбыз бузулуп, балдарыбыз болсо жоопкерчиликсиз менен ошол бир күн менен жашап, бир түн менен жашап, анан кийин кыздын дагы бактысына балта чаап, өзүнүн дагы ал жигит деле өзү таза эмес да, мисалы үчүн таза киши эч убакта андай ишке барбайт. Ошондой бир өкүнүчтүү нерселер, ал тургай кылмышка чейин болуп жаткандыгын кабарыбыз бар, кубалагыбыз чалып жатат. Анан ушул бизге керек беле. Бирок Жазгүл, бул майрамдын кыз бала үчүн пайдасы бар. Себеби кыздарды жигити канчалык деңгээлде сүйөрү ушул күнү анык болот дейт. Күнү бири-бириңе болгон мамилең, жана кандай кам көрөрүң, жана ошол чынында эле бири-бириңерди сүйөсүңөрбү, ошол күнү билинет да, анткени жанагындай сюрприздер жасалат. Ошондой эле Жазгүл бул майрамды буйруса жигити менен 14 февралда өзгөчө өткөрүп, эсте каларлык кылам десе, Лайли айым бул майрамды мамлекеттик деңгээлде чара көрүп токтотуу керек дейт. Эми бул алгачкы учурда биздин турмушубузга келгенде, ошо мектептердин мугалимдери деле жана башкалар деле буга анча көңүл бөлбөй, коомчулук деле. Эми бул бир жаңы бир көрүнүш катарында болуш керек. Белким жаштарыбызга бул деле керектир деп эркиндик бердик. Бирок эми канча жыл өттү, мындан уже жыйынтык чыгара турган мезгил келди. Бул негизинде түп населинде барып келип, бул анча жакшы нерселерге алып барбай турган экендигин коомчулук түшүнүп калды. Ошондуктан сиз айткандай, менин да жеке көз карашымда ушуга тыюу салып эле койсо, биз андан эч нерсе жоготпойт элек, тескерисинче уткан болот элек. Муну мамлекеттик деңгээлге чыгарууга бүгүнкү күндө чындыгында дагы зарылчылык болуп калды. Ататалган майрамдын кыргыз жаштары үчүн эч кандай кереги жок, пайдасынан да зыяны көп деген ой пикир менен келген студенттер аралык Билги Ордо интеллектуалдык оюнунун алып баруучусу Шеримбек Орозбек уулун студиябызга чакыралы. Ушул майрамдын кыргыз коомчулугуна кереги жок деген ойдо келип атасыз, кереги жок бизге деп атасыз. Эмне себептен? Менин каршы болуумдун себеби, бирден бир себеби, алгач бул майрамдын келип чыгуу тарыхына кайрыла турган болсок, 269-жылы ошол Рим императорунун мындайча айтканда аскерлерин күчтөнтүп, эгерде аскерлерин никелей турган болсо, анда менин аскерлерим мындайча айтканда физически жактан слабый болот. Жана мен бөлөк жакты баса алууда мен бир топ алсыз император болуп каламын деп өзүнүн аскерлерин никели аялга никелеп, мындайча айтканда аял менен жашоого тыюу салды. Ошол учурда Валентин аттуу мындайча айтканда поп чиркөөнүн өкүлү келди дагы жашыруун түрдө императорго көрсөтпөй аскерлерге мындайча айтканда алар менен аялдар менен боло турган катнашта мүмкүнчүлүк түз берип койду. Бара-бара муну билип отурган император Валентинди көрдү дагы, бул ишин билип калып, аны өлтүрүүгө, башын кестирүүгө буйруду. Жана мындан кийин ушундан баштап аны ыйык деп көрө баштады. Эми карайлы. Мисалы бул эже айтып өттү, бүт пайдалуу, тигиндей мындай жаштар бири-бирин жакшы көрүп калат деп атат да. Мен өзүмдүн жеке статистикам изилдөөмө таянганда, жыл сайын ар бир ушул күндө билесиздерби, жылына жок дегенде 5000ге жакын кыз өзүнүн боюндагы баланы аборт кылат. Мынголга эмне күнөөлүү болот? Мынгол проблемаларды кантип чечсек болот? Ошол мындай проблеманын келип чыгыштыгына ошондой күндөр өтө бир себепкер болот. Ал нерсе кошулбайт элем. Эмнеге? Ошол мына убагында Валентиндин император биз тарыхтан деле алсак туура эмес кылганда, анткени император ар бир адам бактылуу болууга укуктуу да. А император өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөндүктөн ар бир аскерлерин үйлөнбөш керек деген. А бул туура эмес. Ал эми экинчиден айтып атасыз, 5000ден ашуун адам
аборт кылып жатат деп. Бул нерсеге мен мындай жооп берет элем. Биз бүгүнкү күндө майрамдашыбыз керек, ошол абортторду жоюу үчүн. Кантип биз бүгүнкү күндө майрамдап, бирок ошону биз туура нукта кантип майрамдаш керек экенин билдирүү максатында, ошол жаман иш-чаралардын, аборттордун жоюлуу максатында биз муну майрамдоонун туура майрамдап көргөзүп коюшубуз керек да. Бул байке же мунун достору ошол сыяктуу майрамдашы мүмкүн, барып кызына ушундай айтып өттү го, ичип же тиндей мындай эртесин ойлобойчу. Бүгүнкү күндө ушундай майрамдаш керек. Чындыгында бул убакка чейин майрамдап көргөн эмесмин. Майрамдоо турган эмне каршы чыгып атасыз? Мына карап туруңуз. Бирок мен майрамдоонун анализин көрүп атабыз деже. Баягы мектеп программасынан баштап, мектепте жаштайынан башталган окуучуларга келди дагы мунугул нерсе майрам 14 февралда кыз жигит болгон болсоңор майрамдагыла деп атат да. Могу жаштайынан берген жаш бала кыздарга мунугул нерсе психологиялык жактан катуу удар болуп атат. Себеби дегенде алар чоңойгондо, мен чоңойгондо, бойго жеткенде мен да ушинтип майрам дедим. Бүгүнкү күндө мен чынын айтсам, ушул Валентина күнүндөгү жакшынакай майрамдаган жаштар болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк пайызы ушул күндөн кийинкиси чындыгында туура эмес иштер менен гана бүтүп атат. Мен көп тааныш кыздардан байкашымча, алар ушул Валентин күнү майрамдашкысы келет, анан балдардан кат алгысы келет, анан бирок аягында жыйынтыгында кат алышпайт, майрамдашпай калат да. Анан ушул көрүнүшкө сиз оюңузду, пикириңизди айтып кетсеңиз. Мен ушул нерсени айтайын дедим эле. Мына бул нерсе түрткү болуп атпайбы? Эгер ал кыз кат албай калса, ал ойлойт да, балким мен өзүмдү кыз катары назик, жакшы алып жүрөйүн деп өзүн оңдоп атат. Валентин күнү дегенде эле биз ойлошубуз керек, жана эки-экиден эле болуп кетип калгандардычы. Биз азыркы күндө майрамдашыбыз керек, чтобы эртеңки күндөгүлөр туура жакка багытталыш үчүн. Биринчиден Эрмек мырзанын көтөргөн көйгөйү бул азыркы учурдагы кыздардын эртеңки күндөгү абалы деп атат да, кыздардын тагдыры талкаланып атат дейт. Анан биринчиден өзү айткандай, христиандык дин катары тарабынан караганда биз анда эгерде 14 февралды дин майрамы деп кабыл ала турган болсок, анда биз деген 8 мартты дагы ошол учурда христиандар майрамы деп кабыл албай коюшубуз керек. 31 декабрьде да кабыл албай коюшубуз керек. 23 февралда деген сыяктуу. Анын бардыгы бизден Европа тараптан келген да. Ыйык Валентин күнүн токтотуп, эч ким майрамдабай койсун, андан кийин ошо кыздардын тагдыры талкаланганы токтоп калабы. Мусулман болгонубуздан, ислам динин кабыл алгандан кийин баары диндердин бири-бирине болгон карама-каршылыктары дайым болуп келет. Мындайча айтканда туура эмес көз караштары келип чыгат. Деги эле ушул майрамды токтотуп койсо, кыздардын келечегине балта чабалбайт деп ойлойсуңарбы? Мен ушинтип ойлойм эже. Чындыгында бул жакы же айтпай койду, терс көрүнүштөрүнчү. Чынында мойнун алышы керек. Сен айтып койчу, кандай терс көрүнүштөр бар? Мен терс көрүнүштөрүн көрүп келдим. Буга чейин Бишкекте эле алалы. Бишкекте эле канчалаган жаштар ошол эле күнү түнкү клубтарда, гостиницаларда, ошондой эле да кандайдыр бир бүгүнкү күндө жаштардын сөзү бар, хата деген. Ошондой жерлерде көп отуруп келет. Муну биз көрүп келебиз. Андан кийин Жайнагүл айымга сүйүү күнү бул 14 ыйык Валентин күнү. Жеке эле баланын кызга арнай турган сүйүүсү эмес, кыздын да балага арнаган сүйүүсү да. Бул жактан азыр көрүп атканда жалаң гана бала биринчи кадам ташташ керек, кыз күтүп эле туруш керек да, назик болупчу. Кыздар эмнеге мындай кадам таштабайсыңар? Айтып жатат, ошол күнү хатага барат экен, гостиницаларга, клубтарда барат деп. Башка күнү деле көрүп атпайлыбы? 14 эмес, жайында деле Кудайдын куттуу күнүндө деле көчөлөрдөн кетип баратсаң көрүп эле атпайлыбы? Буга кандай карайсыз? Экинчиден болсо, эмне себептен кыздар биринчи шаг таштабайсыңар? Кыздар мына айтып жатпаймынбы, ошол 14 күнү дагы кыздар таштоосуна дагы түрткү болот да. Эми биз мамлекеттик тарабынан жок, жаштар майрамдагыла, бирок бул майрамды туура майрамдаш керек деп биз туура багытын көргөзүп майрамдап койсок, ошондо жаштар деп туура жагына кетишет да. Туура багыт. Туура багыты бул бири-бирине жакшы маанай тартуулап эле жакшы мамиленин жолдорун үйрөтсө болот. Мына чоңуз айтып өткөндөй интеллектуалдык оюндар менен. Силердин жүргүзгөн иш-чараңар канчадан башталып, саат канчада башталып, канчада бүтөт? Бул окуу башталганда эле ошо бул окуу учурунда эле күндүз эле болот. Түшкү 1-2 өзүбүз уруксат берсе баштайбыз. Ошо 12-ден 1-2-лерге чейин болот.
талкууланып жаткан темага карата коомчулуктан дагы сурандылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан соң маекти улантабыз. Сүйүү деген нерсени адамдар өздөрү тапкан алтындар. Сиздердин убагыңыздарда мындай майрам жок болчу, э? Мындай майрам жок болчу? Жок, майрамдабайм. Эмне үчүн? Майрамдай турган бирөө жок да. Демек жигитиңиз жок, э? Болсо майрамдайт белеңизчи кандай? Да, конечно. Менин көз карашым болбойт деп ойлойм. Эми бул мусулмандардын эмеси эмес да, майрам эмес. Бул нерсени мен майрамдап көргөн эмесмин. Негизи биздин өзүбүзгө туура келбеген майрам болбогондон кийин буга карандай эле каршымын. Жаштар үчүн вполне возможно. А почему нет? Сүйүү бул бир эле күн болбош керек да, ар дайым эле биз сүйөрбүз, аны сөзсүз түрдө эле бир күн белгилеп, анан сүйүү күнү деп, анан бир күн эле гүл берип, сүйгөнүн ошентип коюу болбойт го дейм. Буга чейин майрамдадыңыз беле бул майрамда? Жок, ушу бир да жол майрамдап турмун. Майрам катары деле эсептегем деле. Сүйлөшкөн кызым жок болгонуна байланыштуу мүмкүн. Бир майрамдачу элесиз? Мектеп убагында майрамдачубуз, бирибизге Валентинага мындай кат берип дегендей. Бул мусулманда негизи андай майрам жок. Мусулмандада Курман айт жана Ороз айт эле бар. Желательно айтмакмын, праздновать этпей эле болот. Майрамдаш керек, жаштардын майрамында. Мисалга биз майрамдайбыз. Көрсөтүүгө карата дагы өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген дагы конокторду чакыралы. Ал үчүн психолог Жазгүл Атакулованы, ошондой эле Новопокровка мечитинин имамы Ихтияр Абдуллин бүгүн биздин студиябызда. Майрам акыркы учурларда жаштар арасында тез тарады да. Анан айрымдар айтат баягы зыянчылыгын айтып атат, кээ бир айтып атат пайдасын айтып атышат. Анан деги эле жаштардын психологиясына кандай таасир берет бул? Пайдалуу же зыянбы? Пайдалуу же зыян деп айта албайт элем. Мисалы, эгерде кээ бир жаштардын арасында өзүнө ишеними төмөнүрөөк болгон же болбосо чечкиндүү боло албаган жаш балдар, кыздар үчүн бул майрам балким кээ бир учурларда кат аркылуу же жашыруун түрдө же болбосо ачык айкын өзүнүн сезимин айтууга түрткү береттир. Бул жактан мындай терс таасирин айтсак болот. Оң таасирин айтсак болот. Ал эми терс таасири деп буга чейин студияда отуруп угуп кеттим. Бул күндү майрамдагандан кийин көбүнчө аборттордун саны көп болуп атат деп. Менимче бул жерде сүйүү менен жыныстык мамиленин адашкан эки башка кандай десем түшүнүктүү болуш керек менимче. Анткени сүйүү бул жогорку сезим жана позитивдүү эмоционалдык абалдагы адамды алып келүүчү сезимдердин бири болуп келет. Дейле сиздин өзүңүздүн көз карашыңызда бул майрам керекпи кыргыз коомчулугу үчүн, жаштар үчүн? Эгерде бул майрамда ар бир адам өзүнүн сүйүктүүсүнө, өзүнүн сүйүүсүн же болбосо көңүл бурүүсүн, кандайдыр бир жакшылык мамиле катары кандай десем тартуулап берсе, анда бул майрамдын менимче терс таасири деле жоктур. Дин өкүлдөрү ар дайым буга каршы чыгып келишет. Майрамдаганга болбойт деп. Себеби эмнеде? Башка адамдар жакшы билеби бизди мисал үчүн, же болбосо жаратуучубуз жакшы билеби? Анан ушул бизге эмне керек? Бизге кандай тартип керек? Бизге кандай эреже керек? Аны бирөөлөр билеби, же болбосо бизди жараткан зат билеби? Ушул бизди жараткан зат билет да. Демек ошол жараткан зат бизге ички дүйнөбүзгө эмне нерсе керек? Кайсы нерселерге биз муктажбыз? Кандай жашообузга кандай тартип керек? Ошол нерселердин баарын билген зат бизге түзүп берген жолду. Ушул жол менен жашагыла, бул түз жол деп, таза жол. Эгер бул түз жолдон башка жака бурула турган болсоңор, ал адашуу, ал балекет, ал азап, ал бакытсыздык деген да. Анан бул майрам шариятыбызда, Аллах Тааланын дининде арам болуп саналат. Бул майрам биринчиден биздин коомчулукка кереги жок. Биз муктаж эмеспиз. Анан бизде майрам дегенде биз жөн эле өзүбүз ойдон чыгарып эле келгиле бул күндү майрамдайбыз деп койбойбуз да. Биз майрамдаганда улуу бир жакшылыктарды майрамдайбыз. Улуу жакшылыктарды майрамдайбыз. Бул бизге биринчиден бул кереги жок, бул майрам. Жаратуучубуз болсо бизге түзгөн майрам улуу ажылыкка байланыштуу. Улуу чоң ибадатты аткарып келишти, өздөрүн тазалап келишти, тарбиялап келишти, үйгө кайтышты. Бизге майрамды, Курбан айт майрамын. Экинчиси Орозо айт майрамын. Чоң бир улуу ибадатты аткардык, Аллахка кулчулук кылдык, өзүбүздү тазаладык, тарбияладык, ата-энеге болгон жакшы мамилебизди чындадык, туугандар менен болгон мамилелерди чындадык. Анан бизге майрам, Орозо айт.
Аллах таалам жаратуучубуз ал айткан валя тақрабу зина деген. Силер зина иплас ишке жакындабагыла деген. А бул майрам, бул жол бири-бирине өзүнүн сүйүүсүн билдирүү, бул зинага жакындатуу да. Качан бири-бирин сүйүш керек, качан бири-биринен таанышыш керек. Үйлөнөм деген учурда, окуп жаткан кезде эмес, мектепте эмес. Сүйүү сезимин билдирүү анда кандай десем, бул арам катары билинип калабы? Жок, сүйүү сезимин билдирүү бул арам эмес. Бирок анын жол эрежеси бар, тартиби бар да. Башка жол менен дагы таанышсак болот да. Эмне үчүн? Мисалы үчүн бизде 2-3 жол бар да. Бирөөсү адал, шариятыбызда уруксат берилген, жаратуучубуз уруксат берген бир жол, анан 5-6 жолу бар, таанышуу жолу. Анын баарын арам кылып койгон Аллах Таала. Эмне үчүн биз ошол 5-6 арам болгон жолду тандайбыз дагы, адал болгон жолду тандабайбыз? Эгер жок болгондо анда мейли. Эгерде ушул майрамда майрамдайт деген турган болсоңуз, анда күнөө деп эсептеп атасызбы ошондо бул майрамды? Бул майрамдоо бул күнөө болуп саналат шариятыбызда. Аллахтын астында бул күнөө иш. Анан бул күнөө иш болгондугунан бул иштин жакшылыгы жок. Ашыктар бири-бирине жоонганан гүл берип койсо болбойбу? Мисалы биз өзүбүз колдонуп жүргөн эле бычак. Бычакты мисалы адамды өлтүрсөк деле болот, аны менен тамак жасасак деле болот. А бирок биз үчүн тамак жасалгыла деп берилген. Ошол сыяктуу эле биз жоонганан гүл берип, ак тилектерибизди айтып койсок болбойбу? Ушул бычагыңыздычы сиз мисалы үчүн нан кескенде иштетесиз, эт кескенде иштетесиз. Дайым эле өзүңүз менен алып жүрбөйсүз көчөдө. Туурабы? Ошол сүйүүнү билдирүү дагы убагы бар да. Сиз айтып атпайсызбы? Бир ошол гүлдү жөн деле берип көрсө болбойбу депчи? Мен сизге айтар элем да, ошол гүлдү үйлөнгөндөн кийин деле жолдошуңузга барып берип, же жолдошуңуз үйлөнгөндөн кийин деле сизге даже 1000 роза гүлүн берсин. Ошентип берсе болбойбу? Мүмкүн сиз азыр баарына эле каршы чыгып атасыз да? Жогорудан эле баарына эле каршы болуп келатасыз. Сиздин негизги эмеңиз жакын адамыңыз жоктур. Сүйлөшкөн кызым негизинен бар. Ал нерсени мен барып ата энесинен уруксат сурагам, ата энесинин көзүнчө жолугуп сүйлөшкөнмүн. Жана үйлөнүүнү белгилегенбиз. Мисалы, сиз азыр айтып атасыз да, ошол үйлөнгөндөн кийин деле ошол гүлдү берсе болбойбу деп. Сөзсүз түрдө болот, бирок сиз ошол үйлөнгөнгө чейин сиз аны кандай бир даражада билишиңиз керек да, сиз ага сүйүүңүздү алышыңыз, билдиришиңиз керек. Сиз үйлөнгөнгө чейин аны билбей туруп эле аны үйлөнгөндөн кийин балким ал сизге жакпай калаттыр, характериңиздер бири-бириңиздерге туура келбей калаттыр, анда кандай болот? Жакшы суроо. Бүгүнкү күндө жакшы көрүүнү болгон эле орусча айтканда страсть эле коет. Ашыктык, момент гана жакшы көрүп калды. Көчөдөн көрүп калды, жакшы көрдү, именно ошол күнү ошого барып көрөйүн деп. Бул болгон эле страсть да. А мен кызыма кантип, мисалы мен үйлөнө турган кызыма кантип десем, мен ата энесинин көзүнчө барамын. Ата энеси бул жакта отурат, мен бул жакта отурам, сүйлөшөмүн. Өзүм жөнүндө баардык маалыматты айтып берем. Мисалы мен мондаймын. Мисалы ден соолугум бир аз начар болсо мондай нерсе. Мен жашоо шартым мондай. Бүт нерсени түшүндүрүп берем. Ал мен жөнүндө болгон маалыматтын баарын өзүнө алат дагы ошого жараша мага мамиле кылат. Гүл жөнүндө болду, гүлдү бере бериш керек, эмнеге бербеш керек? Бере бериш керек, мисалы, сиздин баягы сүйгөнүңүз бар экен да, сиз гүл бербей жүрүптүрсүз да. Ал сизден бирок гүлдү күтүп жүрөт да, качан гүл берет деп, ал да гүлдү алгысы келип, ошо нерсени суусап жүрөт да. Сиз бербей койсоңуз, башка бирөө барып гүлдү берет да, берип туруп анан ал мани берип баштайт 14 февралда ага сүйөм деп айтпаса дагы жакшы мани берип көңүл буруп ошо сиздин сүйгөнүңүзгө ушинтет да. Анан эң акыры ошол кушту барып башка бирөө алып кетип калат да сиздин сүйгөнүңүздү. Ошол учурда тигил күтүп жүргөн адам бактысыз болуп калып атпайбы? Ошого бул 14 февраль адамдардын бактылуу болушуна себепкер болуп атат, гүл беришине себепкер болуп атат. Бул жакы эжеси айткандай 365 күндүн баардыгын тең бири-бирине жакшы мамиле кыла тургандыгыдай күн деп кабыл алсак болбойбу? Именно болгону мен каршы чыккан именно ушул күндү белгилегендиги көпчүлүк жаштардын бузулуп кетүүсүнө өтө себепкер болуп аткан. Мен ошол үчүн гана бул нерсени туура эмес деп. Өзүңүз биринчи сөзүңүздө айтып кеткенсиз да. Негизи эле мындай ыйман жолунда караганда бала атасынын же болбосо энесинин көзүнө тике карай алган эмес депчи. Бирок сиз кайра эле айтып атасыз азыр мындай ата эне менен мындай тегерек столдо отуруп алып, баардыгы өзүнүн маалыматын айтып берсин деп атат. Бирок мен кызга болгон сүйүүмдү, кызды кантип жакшы көргөнүмдү, же болбосо эмне эле негизи эле кыз менен эмне максат коюп атам, аны атамдын көзүнө кантип тике карап айтам деген нерсе да. Сиз айтпадыңызбы? Ата эне тигибөө депчи. Мен башында айтып өткөн пикириме бир аз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Мен айткан пикирим мурда энелерибиз аталарыбыздан деп атканым да, үйлөнгөнгө чейин. Тиги жерде ата эненин жанында дегени эми ата эне менен маңдайдаш отуруп алуу эмес, ата эне нар жакта отурат. Сен бул жакта отурасың деген маанини айтып атам да.
Ошонун жанында анан ата эненин көзүнчө ал ата эне турган болсо туура эмес иштерге барбаштыгы анык да же. Негизи эле сиздин оюңузда сүйүү керекпи же кереги жокпу деген сөз да? Менин оюмча психолог катары сүйүү керек. Анткени сүйүү бул үй бүлөнүн негизги түптөөчүсү болуп эсептелет. Эгерде сүйүү жок болсо үй бүлө, ата энелер, балдар бири-бири менен кандай мамиледе болушот? Жана сүйүүнү эң биринчи бала өзүнүн ата энесинен көрөт. Анан кийин гана сүйүүнү билгенден кийин башка бирөөгө өзүнүн сүйүүсүн тартылап же болбосо билдиргенге дагы аракеттене алат. Мисалы адам баласынын өзүнүн эмоцияларын кантип билдирет десе, бул имандуу жигит түшүндүрүп өттү. Биринчи бронировать этет. Андан кийин болсо сүйүүнү билдире бер. Биринчи таанышабыз. Таанышканда ушул кыз бала дагы, эркек бала дагы өзүнүн көз карашын баарын толугу менен айтып бериш керек. Ошондо андан кийин чечим чыгарышат да, бул кишини мен сүйүшүм керек, же сүйбөй эле азыртан эле мамилебизди үзүп коюшубуз керекпи деген чоң бир иш турат да. Бир кызды брондоп алып, сиз айттыңыз, брондоп алып уже барып сөкө салып меник болуп калган ал кыз депчи. Негизинен ошол кыз менен сүйлөшүп, биринчи ал брондоп койгондон кийин барып сиз кайра сүйлөшүп атпайсызбы, андан кийин барып же. А может ал жака баргандан кийин, то есть кыз менен сүйлөшкөндөн кийин характерлериңиз туура келбей калды. Анда кандай болуп калат? Сөйкө салганга чейин же мисалы барасың, ата эненин көзүнчө сүйлөшүп атасың, таанышып атасың, анан жакса сөйкө саласың да. Жакса сөйкө саласың. Чындыгында. Ошого чейин сиздер сүйлөшөсүздөр туура, бири-бириңиздерди характериңизди билиш үчүн. Бул жерде кайра эле сүйүү пайда болуп калатпайбы өкмөрдө? Ошентип сүйгөндөн кийин ата энеңерге барып анан кийин сөйкө салып, анан тигинден мындай дальше кетип атпайбы? Жок, бул жерде мен моу нерсени айтып атам да, баягы. Действительно чындыгында исламда деле бар. Баягы кызга жолугуу деген исламда деле бар. Ислам деле чечип берди. Мындай жолуккула деди. Элестетиңиз, анда сиз моундай деп түшүнүп атасыз да. Мен өмүрүмдө көрбөгөнмүн. Анан бир күнү келдим дагы сөйкө салып койгон ата энем, анан келип үйлөн деди. Мен андай кызга үйлөнбөйм да. Мен өзүм тандайм, ата энеме сунуштайм, ата энесине айттыртам через. Анан кийин барып ата энеси менен таанышып, ата эне менен ата энем аларды тааныйт бири-бирин. Анан мен кыз менен ошондой бет маңдай сүйлөшүп эле жакшынакай отурасың, анан жакса сөйкө саласың да. Мен эгер эркек болгонумда өзүм сүйүүмдү мондай через билдирбей эле өзүм эрдик кылып туруп, мен эркекмин деп туруп түз эле барып айтат элем да. Эгер сүйүүнү билдириш үчүн ошо 14 февраль түрткү болот дедиңиз. Башка күндөр түрткү болбойбу? Башка күндөр эгер чын адам сүйсө, любой күнү кандай моментте болбосун барып сүйүүсүн арнаганга конечно болот. Башка күндөрү майрамдай бериш керек. Бирок сүйүү деген бул оюнчук нерсе эмес. Сүйүү бул сенин жашооңдун дагы бир бөлүгүн чечип коюп атат. Ошону бөлүмүн чечип кояткандан кийин биз муну туура багытта көргөзүп, мамлекеттик деңгээлде чара көрүп, чара көргөндө кандай ошо жаштарга психологиялык жактан туура майрамдаганды үйрөтүш керек. Эртеңки күндө ажырашуулар, аборттор болбош үчүн. Жок, сиз мен суроома тагыраак жооп бериң. Жооп бердим. Керек эмеспи деген жокмун. Башка күнү майрамдай бериш керек. Билдирбей, башка күндөрдө деле билдирсе болот. Башка күнү билдирсе болот. Бул ар бир жаран башка күнү билдире берсин. Бирок 14 февралды мамлекеттик деңгээлде биз баса белгилесек болот. Башка күндөрдү обычный эле белгилей берсе болот. Через дегенде бул менин ордума атам сүйдү деген эмес. Пикирди туура түшүнүү керек да. Пикир кандай айтылса, аны ошо менен ала бермес да. Мен через деген болгону мен ата энем, анын апасы, ата энеси мени билсин. Чтобы бул менин Шермек менин кызым менен сүйлөшөт экен деген нерсени айткым келди. Жакшы. Мисалы ушул күндө дүкөндөргө жаштар кирет, дүкөндөрдү карасаң мурдагы баалар, белектерге койгон баалар жогорулап кеткен да. Анан дагы бул мисалы студенттер акчаны кайдан табат? Акчаны албетте ата энесинен алат да, туурабы? Өздөрү иштеп таппайт, ата энесини кыйнап бир кызга мисалы гүл алып берип атат да. Канчалаган өзү ошол күн ачка, бирок ошол кызга гүл алып берди. Ошондой эле сизге суроом, заман талабына жараша жашагыла дейт го. Мисалы элдер костюм-шум кийсе, костюм-шум кийгиле дейт го. Ошого сиз ушул күнгө кандай карайсыз? Бул күнгө мен өтө жаман карайм. Анткени бул күндүн эч кандай бир жакшылыгы жок. Бүгүн биз сүйүү күнү, тагыраак айтканда Валентин күнү туурасында талкуу кылып жатабыз. Дал ушул бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келиптир. Жооп алып берүүгө аракет кылалы. Бирөө арам иш кылса күнөө болот, аны уюштурса капыр болот деген сөз бар, чынбы дейт. Бирөө күнөө иш кылса арам чоң, арам күнөө. Аны уюштурган эки эсе, даже эки эсе эмес, балким канча киши жашаса, ушул күнөө арам ишти. Ошончо күнөөкөр болот да. Мен бул кыздарга дагы айтып коем.
Андан көрө бул иштен силер кайткыла, тооба кыладан өзүңөрдүн бактыңарды Аллахтан сурап алгыла. Дал ушул күнү көпчүлүк жаштар сүйүү паркына барып, ал жака кулпуну бекитип, ачкычын түбөлүктүү болсун деп ыргытышат. Ушуга ишенсе болобу дейт. Бул аябай чоң күнөө. Неге десеңиз, анткени бул эгер бул нерсеге ишенүү ширк деп аталат бизде. Ширк деген сөз бизге бакытты бере турган, биздин жолубузду ача турган, тагзырыбызды чече турган Аллах Таала болуп турат да, жаратуучубуз. А сиз болсо азыр бул кулпту мен тепсем дагы, таштап жиберсем дагы мага эч кандай зыян жеткирбейт. Өзүм менен алып жүрсөм дагы мага бир да пайда алып келбейт. А сиз болсо ошондой нерсеге ишенип калган болуп атасыз да. Жигиттердин баары бул жаман, кыздар бузулуп кетти деп жамандап коюшат, бирок ошол жака алып барган бул жигиттер өздөрү болуп жатпайбы? Действительно зөөкүр балдар бар, эки сөз менен кыздарды алаксытып жүрө берет. Только эле мен кыз дейм, өзгөчө эркек балдардын дагы өтө себепкери бар. Башка бир улуттагы адамдын өлгөн күнүн кыргыздар майрамдаганы туурабы дейт. Дүйнө жүзү биз баарыбыз бир жерененин үстүндө жашап жаткандан кийин бөлүнүү туура эмес. Ал эми өлүмү болгондо бул жана Валентиндин өлүмү боюнча сөз болуп атат да. А биз бул нерсе дүйнө эли азыр глобализация деген жакшы нерсе бар, ааламдашуу. Бул майрамды дүйнө эли менен майрамдап жаткандан кийин биз деле муну майрамдап койсок эч кандай ашыкча болбойт. Ушул ишке себепчи болуп, эгер аягы жаман нерсе менен бүтүп калса, кийин мен себепчи болдум эле деп өкүнүп калбайсызбы дейт. Ар бир кылган иш ар бир адамдан өзүндө. Уюштурдуңуздар. Ошол жерде балким бир кыз менен бир баланы тааныштырып койдуңар, экөө ошол жерде не кыз жигит болуп калышты. Бара балким кыздын тагдырына терс таасир тийип калды же балага тийип калды. Андан аркы кыймыл аракети ар бир адамдан го, өздөрү жооп берет да. Эгерде кыз ошол күндө кандайдыр бир жабыркап, сүйүүсү үчүн депрессияга түшсө, андан чыгаруунун жолдору барбы дейт. Депрессия учурунда мен айтат элем, сөзсүз түрдө адистерге, психологторго же психотерапевттерге кабыл кайрылуусу зарыл, себеби алар профессионалдуу түрдө бул абалдан чыгарууга алып келишет. Анткени депрессиянын эң эле оор абалы бул өзүнүн жанын кыюуга чейин жеткириши мүмкүн. Аны алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө менимче адистердин жардамы керек. Мен айтайын деген нерсем Жайнагүл айымдын оюна толук бойдон кошулуп кетмекчимин. Ушул 14 февраль сүйүү күнүн мамлекеттик деңгээлде колдоп жана жаштардын акыл эсине, аң сезимине ушул сүйүүнүн туура багытын көргөзүү менен бирге биз коомчулукка кандай пайда келтирип атабыз да. Эгер ушул ыйман менен биргеликте мамлекеттик деңгээлде ушул мындай чогуу шайкеш кылып ушул күндү белгилесек, сиз каршысызбы ушуга деле? Сиз азыр иман менен деп атасыз. Бул иман менен болбойт. Бул күндү майрамдоо иман менен болбойт да. Иман менен дей турган болсок, анда имамдар менен, молдолор менен келип туруп кеңешиш керек. Биздин азыркы учурда маданиятыбызга терс таасирин тийгизген көптөгөн окуялар бар да. Мисалы көпчүлүк айтышат, азыркы жаштардын диний жакка багыт алышы, кыздардын хижаб кийиши маданиятка терс таасирин тийгизет деп. Бирок европалашууну эч ким айта элек ушуга чейин. Ушул Европанын майрамдарын майрамда ушундай Европа жаштарын турагандарга кандай карайсыздар? Мисалы маданиятка таасири барбы ушунун? Муну ыйман менен деле тарбияласа болот. Эмнеге тарбияласа болбойт? Жанагындай өзү айтып өттү, жана хадистерде бар экен бул зына жаман нерсе деп. Бирок ал нерсени бизде азыр жаштар билбей жатпайбы? Азыр жаштардын көбү эле ал зына экенин, эме экенин билбей атат. Ошого биз психологиялык жактан алдын алуу максатында да майрамдоо дегенде жана эки-экиден кетип калуу эмес, бул алдын алуу максатында майрамдаш керек. Эгер сиздер азыр бул күндү токтотуш, майрамдоону токтотуш керек деп эсептеп атасыздар да, эгер ушуну сиздерге койсом, силер өзүңөр токтоткула, сиздер алгачкы кадамды кандай таштайт элеңиз, кантип токтотот элеңиздер? Менин колумда мүмкүнчүлүк бар болсо, мен токтото ала турган, мага укук берилсе, анда мен билим берүү тармагынан баштап, мындайча айтканда бала бакчадан баштап бул нерсенин туура эмес экендигине программаларды киргизмекмин. Ооба, көпчүлүк туура эмес майрамдап жатат да, аны эч кандай четке кага албайбыз да. Бирок ошол эле учурда азчылык деген бар да. Мен чын жүрөктөн сүйүп, балким чын жүрөктөн ошону менен түбөлүктүү мындай үй бүлө болууга макул болуп атам. Анан ошондо биз көпчүлүктүн жамандык кылып атканын карап туруп, ал майрам токтотуу менен биз азчылыктын укугун тепсеп койгонубуз туурабы же туура эмеспи? Ушул азчылыкка айтабыз. Биздин үрп адат бар, салт бар. Ошол салт менен таныш, салт менен үй бүлө кур дейбиз да. Башка бирөөнүн маданиятын карабашыбыз керек. Не кыласыз? Анан сиз өзүңүз маданиятыңызды жоготуп коесуз. Кеңестер мындай кылабыз. Акыркы суроо биздин бүгүнкү конокко болсунчу, сиз которуп берип койсоңуздар, биз оюн билип көрөлү да, кандай майрамдайт экен, майрамдабайт экен. Деги эле булардын өлкөсүндө ушул сүйүү күнүнө карата маалымат барбы?
же майрамдашабы айрым бир мусулман өлкөлөрүндө деле бар го, баягы туура эмес жолдо жүргөндөрүн деле көрөбүз да. Анан ушул 14 февраль сүйүү күнү туурасында булардын мамлекетинде кандай маалымат бар, майрамдашабы же ушул жака Кыргызстанга келип алып билип атабы бул майрам жөнүндө, деги эле өзүнүн ой пикири жөнүндө, өзү майрамдайбы дегендей. Жана кайсы өлкөдөн келди? Бул бир тууганыбыз Египет өлкөсүнөн келген, аты Ридуан. Бизде дагы мындай майрамдап жаткан кээ бир адамдар бар дейт. Анткени ал жака дагы ушул батыштын таасири тийген да. Бизде анын терс жактары бар дейт да. Ушул себептен майрамдабаган эле жакшыраак деген ойдогу бир сөздү айтып атат да. Жакшы. Өзгөчө бул мектептен бир басым жазалып, ошондон келип атат да жаштардын психологиясына. Анан деги эле бул биздин коомчулук үчүн керекпи же керек эмеспи? Эгерде бул майрам менен кете турган болсо, биздин кыргыз эли үчүн мунун пайдасы көбүрөкпү же зыяны көбүрөкпү? Мына ушул суроонун тегерегинде көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиздер, сизден баштайлы. Майрамдуу ар бир адамдын өзүнүн каалоосу боюнча жана тандоосу боюнча жана майрамдаганда дагы ар бир адам өзү үчүн жоопкерчиликтүү болуш керек деп. Майрамдагыла же майрамдагыла деп айта албайт элем. Бак уюштурганда эле биз баягы ар бир майрамга көңүл бөлөбүз. Ошондуктан бул иш-чаралар улана эле берет. Сүйүү күнү эмес, башка майрамдар дагы. Бул майрамды майрамдай бергиле эч кандай эмес коркунучу деле жок. Майрамдаганда дагы туура багытта майрамдагыла. Жана ар бир өзүңөрдү уккула, өзүңөрдүн башыңар менен иш алып баргыла. Ар бир иштин карап, анализин карап жыйынтык чыгарабыз. Мен айтар элем, ар бир инсан өзүнүн акыл ээсине ээ. Ар бир инсандын акылы бар. Акылы ошон үчүн ал адамга өкүм чыгарып берет. Акылы менен ал келечекке план коет, максат коет. Мен айтар элем, ушундай иштердин негизги аягы келип көпчүлүгү туура эмес болуп аткандыктан мен колдобойт элем. Мүмкүн болсо албетте ар бир инсандын өзүнө таштайбыз. Ата эне өзүнүн баласын кичинекей кезинен тарбиялаш керек. Эгер тарбия бербесе, ушинтип бүгүнкү күндөй сүйүү майрамын майрамдайбыз, дагы башка нерселерди кылабыз деп ушинтип бале чыгарышат да. Ошого урматтуу ата энелер, балдарыңарга силер жооп бересиңер. Балдарга жооп бересиңер. Бала ал губка сыяктуу эмне нерсени тама турган болсо, ошол губкага ошол нерсе чыгат. Сүт менен эгер сиңдирсек сүт чыгат, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы нерселерди үйрөтө турган болсок балдарыбызга, жакшы балдар болуп чоңоюп чыгат. Эгер биз аларга тарбия бербесек, анда ушул телевизор, мультфильм, ушул батыштын кино фильмдери ошол тарбия берет. Ошол балдарга азыркы күндө ушул сүйүүнү майрамдайбыз деп жүргөндөр, булар ата энесинен кулак салган жок да, ата энесинин тарбиясын уккан жок да. Ушул телевизор, фильмдерден карап туруп тарбия алып калган балдар. Ушул себептен ата эне көңүл бурсун кичинекей кезден. Эгер кечигип калган болсо дагы эч качан кечигип калган деп айтпайбыз. Дайым ата эне кыз баласына айтып жүрсүн. Кудай Таалага, Аллах Таалага ишен, имандуу бол, намазыңды оку. Мен бул дүйнөдөн кайткандан кийин менин артыман Куран окуп, дуа кылып турмага, намаз окубасаң сенден эч кандай пайда жок деп туруп айтып турсун. Мен ыймандуумун деп жүрөк каккылап бардыгына чыгарсам, ал дагы туура эмес. Мен ыйманымды өзүм ичимде сактайм. Ошол эле учурда мен дагы бирөөнү сүйөм деп жүрөк каккылаган мен аны менен жетемби, жетпеймби, ал дагы мындайча айтканда ыктымалдуулук да. Анан ошон үчүн ар биринин сүйүүсү өзү үчүн, ар биринин ыйманы өзү үчүн, өзү каалаган нерсени өзү кылат, өзү аягындагы жоопкерчиликти өзү тартат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чеирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз сүйүү күнү туурасында талкуу кылдык. Бир нече ой пикирлер айтылды. Ал эми керектүүсүн өзүңүздөр иргип аласыздар деген ойдобуз. Ушуну менен көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.